Так, азака bir ümit. Praskoy maячок өзү мынау да, бул өзү күйүш керек эле. Анан кийин бунусу иштебей калып тур, буну кытайскине бир жагына эле коюп коюшат. Рулда Санжар ака. Азыр нарушениясын билип, чекеге алып атат, өзү билипчи. Эмеге пресс катчыга зона кылып маалымат бердим, ал Тузак районунун эмесине кайрылды, старшисине. Старшилери звондап, бул өзү кайра кетип атат. Өзү ушундай болуш керек, экинчи рядда турбаш керек негизи. Ассаламу алейкум туугандар. Мен Тузактамын. Тузактын центри бул жак айыл өкмөтүгө кетет, бул жак чайнек дөңгө чыгып кеткен жагы. Мына жерге дагы машинасын коюп коюштур да, экинчи рядкачы. Келип карадым бир сырач. Карасам, эчтер култануу. Эч ким жок. Ой, да сарыйды бош. Неге мындай таштап коет деген сурат болот да. Жума бүттү. Саат 2 болду. Жумага кирип кетти десек мейли. Жума бүттү. Биринчиден, экинчиден обед десек мейли. Обедке кирсе 2 болот да буларчы. Бирөөсү туруш керек эле ушул жердечи. Нердеки базардагы эмени люгровка кылыпчы. Өздөрү экинчи каттада турат. Анан кантип келип айтып койбойсуң да, деп койбойсуң. Айткың келет, дегиң келет. Кайра эле нарушение кыла беришет да. Мына жака койсо болот, деги ону Мазданын жанына койсо болот. Ошонун ордуна койсо болот мисалы да. Нерге коюп алганын кара бунун эми. Жок, ошол жерден бирөөдөн эме место сураса деле берет эле биздикилерчи. Кыргыз элим эмеге, кыргызстандыктар кемпейил го. Анан нерге коюп туруп кетип калышат. Бул машина өздөрүнүкү эмес, бул машина мамлекеттин машинасы. Буну чоң атасы же таятасы же тагасы патент кылган жок. Эртең бир нерсе болсо, мисалы бирөө чийип кетиши мүмкүн, может уруп алышы мүмкүн бурулуп атканда. Өзүнүн машинасын таштап койсо мейли дейсиң. Бирок мамлекеттин машинасы да муну. Күйгүзүшөт да ушинтип күйгүзүшөт. Азыр күтөбүз ким экен бул.